Мыйзам 1-январдан баштап жана жаңы мыйзамдар күчүнө кирет да, иштей баштайт да. Сиз карап чыктыңызбы ошол жердеги жанакы пробелдер аябай көп болчу да? Ооба. Ошолор пробелдерден айтып берейин да мен. Мисалы үчүн алкоголь менен түшкөн шофер да, водитель. Ооба. Баягы айтпадым белем. Муну шайкеш келтирдиңерби? Мисалы үчүн наркологический эмеге баргысы келбей отказ берсе 5000 сом, барса 17000 сом деген. Ооба. Неме, Кожобек Жачуевич, ал кийинки мыйзамда мен айтып берем, экинчи мыйзам. Мен карап атам экинчи мыйзамда экен. Ооба, ошону биз бүгүн алып келдик сиз айтканды. Анан бул мыйзамда бузуулар боюнча мыйзамда бир эле сиз жооп берип атасыз. Бу жерде көбү бар экен да. Экотек инспекция тиешелүүлөр көп экен. Ооба. Экологияга тиешелүү көп экен. Сиз ошонун баарына адиссизби, жооп бересизби? Мен жооп бере алам, себеби болгону Кожобек Жачуевич. Эмне дегенде бул баардык ошонун полномочиясын тууру бөлүштүрүүгө бизге жүктөлгөн да. Ошондуктан бул немени ведомство аралык жумуш топту мен жетектегем, мен суроо болсо жооп берүүгө даярмын. Анда бул бузуулар боюнча мыйзамда жазылып турат. Кен байлыктарындагы бузуулар боюнча сиз жооп бере аласызбы? Кен байлыкта эмне боюнча? Кен байлыктар боюнча, казып алуу боюнча, чачылма алтындар боюнча канча текшерүү болуп, канча бузуулар болгон, кандай бузуулар болгон жооп бере аласызбы? Жок, бул жазылып турат, мен эми мыйзамды карап чыктым да. Жок, ошол боюнча казуулар немелер боюнча, ал бул боюнча мыйзамда жок. Бирок ыйгарым укуктары боюнча сиз жакшы суроо бердиңиз. Мисалы үчүн мындай жерлери бар экен да, Кожобек Жачуевич. Бул мыйзамда мындай көргөзүлүп калган, урматтуу депутаттар. Мисалы үчүн буга чейин 2017-жылы кабыл алынганда тарыхый маданий мурасты коргоо чөйрөсүндө башкаруу тартиби Кыргыз патентке жүктөлүп калган. А Кыргыз патенттин жасаган жумушу башка да. Ал тарыхый мурастарга болсо өзүңүздөр билесиңер, бул Маданият, маалымат, туризм министрлиги жооп берет. Биз ошого окшогон 24 главаны эскертме кылып туруп, ар бир ыйгарым укукту бөлүштүрүп чыктык да. А сиз айткан тапшырма боюнча мен ойлойм, кийинки немеде тапшырма берсеңиз. Мен бу жерде окудум. Мындай да. Ким аткарат, ким жооп берет кылып бөлүштүрүп коюп турсуздар, болгон. Ооба. Ушу менен келип келип атасыздар. койдук да. Жолдош Кенела. Мындай да. Баягы айткан. Мен жанакы суроомо кайрылам. Бу жерде жанакындай мыйзамда мурунку 1-январда күчүнө турган мыйзам окуп чыктык. Көп башаламандык алып келе тургандай болуп атат да, өзүңүз да билесиз да. А жерде түкүрүп койгон адамга 5000 сом деп турат штраф. А самовольно жерди басып алып захват кылган адамга 1000 сом деп турат. Турабы? Ооба. Анан жанакысы. Бая мас болгон учурда. Мас болгон учурда мен барбайм наркологко десе 5000 сом менен кете берет экен дагы. Барам алып барса 17000 сом. Ооба. Ушуларды кантип мындай эметебиз? Тартип кетиребиз. 128-беренде каралган, урматтуу Кожобек Жачуевич. Себеби деген сиз туура айттыңыз. Баягы мас болуп биздин жол кайгыл кызматы эгерде жолдо туруп масты кармап алган болсо, азыркы күндө 8-чи категория менен 17500 сом төлөш керек да. А эгерде ошол машинанын ээси мен барбайм, мен ошодон эксперттен өтпөйм десе, анда мурунку ушул мыйзамда кодекс, бузуулар кодексинде 5500 сом же 3500 сом салынып калат деген бар да, 5500 сом. 5500 сомдо 3-чү категория боюнча. Ошону биз азыр айтып бул жерге өзгөртүү киргизип атабыз. Барбаган учурда дагы мас болгон учурда ошол жерден отказ берген болсо, бирдей төлөсүн. Бирдей 17500 сом төлөй тургандыгы. Ошону киргизип жатабыз. Аны ошол сиз шайкеш келтирип атасыз да, ошону. Бир эмеге алып келип атасыз. Анан жанакы коопсуздук шаар болуп калат деп атпайлы? Бул анын алкагында да жазылган да мыйзамдар. Бул коопсуз шаар ошол коопсуз шаар буюрса иштеп кеткен убакта айып акча салынганда ошонун рычагтары неме болгондо кайсы убакта кандай кылып төлөө немелери. Ошого келебиз да. Мындай да жүрүш керек. Жанакы безопасный город келип мынакей коюлат, жакында иштеп баштайт. Мында да башаламандык көп болот да сиздер тараптачы. Мисалы үчүн доверенность татпен кылып койгонсуңар, туурабы? Ооба. Азыр кантип апрелдетесиңер азыр? Үйүндө ошо күнү соттошот да, ошо күнү мен жыйында отургам деп келет бирөө. Мен айдаган эмесмин дейт. Кантип доказать этесиң? Аны мындай кылабыз. Эгерде машинанын ээси ошого жоопкерчиликтүү болот. Себеп дегенде мыйзам иштеш керек да.
Эгерде биз доверенность менен издесек, анда эч ким таппайбыз. Мен мисал үчүн өзүмдү мисал келтирейин, урматтуу депутаттар. Менин атымда 5 машина болгон болсо, аны тез аранын ичинде ким сатып алган болсо, ошолорго өздөрү кызыктар болот, машинанын ээси. Жок, анда объявить эткиле да, баары переоформить этсин да. Мыйзамга киргизип жатабыз сиз айтканда. Убакыт бериш керек да. Объявить этип туруп, булардын баарын переоформление кылыш керек да. Жана мурунку доверенность менен сатылгандар болбош керек. Бул объявление болуп, билесиз. Мен билгенден ошо ГРС бүгүнкү күнгө чейин 220 миң адам жараныбыз кайрадан оформление кылып берди. Анан баягы 005, 003 деп туруп пайызын да түшүрдү. Арзандатып берди да элдерге, азыр жарандаргачы. Бул жакшы көрүнүштө эми. Чоң рахмат. Мыйзамды карап чыксаңар чоң рахмат. Май айында президенттин указы чыккан эле да. Өкмөткө сунуш берген да, мораторий киргизилсин, 2009-жылда кодекстерге, жаңы кодекстерге өзгөртүүлөр болбосун деп рекомендация берилген. Анын өзү өкмөт токтом менен ушундай мораторий бекиткен да. Эмне болуп калды? Же токтомду жокко чыгардыңар? Жок, урматтуу Дастан Далабаевич, өзүңүз туура айтып кеттиңиз. Бул биздин мамлекет башчысынын моратория чыккан. Ошондой эле андан соң, урматтуу депутаттар, 2018-жылдын 4-октябрында 457 сандуу өкмөттүн токтому чыккан. Жаңы кирген кодекстерге эч кандай өзгөртүү толуктоо киргизилбесин деп. Бирок ошонун ичинен анан айтылып турат ошол жерде. Кайсы учурда киргизүүгө мүмкүн деп. Биринчи учуру бул акылдуу шаар компоненти коопсуз шаарга тийиштүү болгон учурда, андан кийин Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келтирүү максатында, андан соң Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын чечимдерин аткаруу боюнча, анан эгерде акыркы немеси бул баягы укук колдонуу жүрүшүндө пайда болгон коллизияларды карама каршы келген болсо, ошолорду шайкеш келтирүү максатында уруксат берилген. Ошонун негизинде аткарылган жумуш бул. Эгерде Дастан Далабаевич өзүңүз билесиз да, бул жерде ыйгарым укуктуулар туура бөлүштүрбөсө, кодекс, бузуулар кодекси өзүнүн толук кандуу жумушуна иштебей калат да, ошондуктан киргизилип жатат бул. Мыйзам долбоору 7 баракта турат да. Ооба. Карама каршылыктарды жөө шайкеш кылат. Анда ушунча биз кайчы пикирлерди жоюп атабыз да, э? Ооба, ооба. Өтө көп турбайбы анда? Ооба. Анда жаңы кодекстер чийки турбайбы? Чийки деп айта албайм. Бирок кээ бир кемчиликтер кеткен да, ошон үчүн ошолорду ордуна функциялар, ыйгарым укуктарды ар бир мамлекеттик органдарга ыйгарым укуктарын өзүнүн функциясын, ыйгарым укуктарын бөлүштүрүү максатында иштелип чыккан бул. Шайкеш келтирүү максатында. Бул жерде не только кайчы пикирлер, бул жерде даже ашыкча нормалар бар да. Ошондуктан мен ойлойм, эми андай болбойт го, эми мораторий раз сунуш болгондон кийин аны аткарыш керек, туурабы? Ато кээрде биз айтабыз да, сунуш бар, бирок мындай деп шылтоолорду таба беребиз да. Андай болбойт. Рахмат. 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 Кийинки сөз депутат Рыспаев Кожобек Жечибековичтен. Руслан Сатарович. Бул жерде 14 баракта мыйзам долбоору. Чындыгында көбүнчө окуп элек аны. Сиз айтып атасыз, мына президент сунуш менен биз мораторий киргизгенбиз. Бул жерде ашыкча болуп атпайбы? Жок, Дастан Далабаевич. Себеби дегенде бул болгону биринчи окуудан комитетте караганда бул жерден 3 депутаттан сунуш айтылды, катуу сын пикирлер. Биз ошону адам укугунун кароо боюнча, баягы каттамы боюнча азыр карап жатабыз. Даже биринчи окуу өзүңүз билесиз да, регламент боюнча Дастан Далабаевич. Бул экинчи окууга чейин, эгерде сизде сунуштар түшкөн болсо, урматтуу депутаттар, биз даярбыз, карап чыгып, кайрадан өзгөртүүлөр киргизсек болот. Штраф биринчи категориялык канча сумма? Штраф 1000 сом. Биринчи категория. Биринчи категория. 1000 сом. Ошондо ремень боюнча 300 сомдон 1000 сомго чейин ушундай кетеби, э? Жок. Штраф биринчи категория боюнча бул 1000 сом, юридический немелерге боюнча 5000 сом. Жок, ремень боюнча, ремень. Ооба. 1000 сом болуп калат. Ооба, 1000 сом болот. Андан тышкары азыр кодекс бузуулар жөнүндө өтө жакшы жазылган да. Мисалы, ДПСне кармаса,
ал праваны албайт. Ооба. Албайт, туурабы? Ооба. Ооба, А албайт. сиз наоборот сунуштаса салынсын деп. Жок, алынбай. Андай деп сунуштаган жок. Уже албайбы? Албайт. 1 январдан баштап Баштап айдоочулардан праваларды уже алганга укуктуу эмес, туурабы? укук берилбейт. Ооба. Тура. Да, туура. Биз да колдойбуз. Тура эмес, тура. Эмнеге туура эмес тура? Каерде? Тура деп атасыңар да, туура? Жок, ошону алынбайт да 1 январдан баштап права. Эми аны жарандар билбейт да, ошону айтыш керек. Макул. Айтыш керек да бүт баарына. Макул. Праваны алганга алар укуктуу эмес, туурабы? Биздин өзүбүздүн жол кайгыл кызматынын кызматкерлери ар бири билет. Эгерде алган болсо, сөзсүз түрдө административ чара көрөбүз. Эгерде аша чапкан болгон болсо. Аны Эми бул жерде мен түшүндүм да, бул жерде сиз эмени өзгөртүүлөрдү киргизип атасыңар да. Азыр административный кодексте болгон нормаларды бияка эле киргизип атасыңар, туурабы? Көчүрүп. кээ бирлерине. Жок, бар көчүрүү эмес, ол да. Практически ушундай эле болот. Мына тээ ошол эле мас абалда айдагандар. Негизи урматтуу төрага, негизи депутаттарга эртерээк ушундай мыйзам долбоорлор берилиш керек да. Бүгүнөн эле киргизип, окуттурбай, добушка жөнөтүп, бул туура эмес да өзү, чынындачы. Мен түшүнүм да, жайкы каникулга жакын, жаңы жылга жакын ушундай мыйзам долбоорлорду алып келишет да, бат-баттан өткөрүп, анан биз отуруп калабыз да, мыйзам ушундай экен деп отуруп калабыз да өзү.